Assalamu alaikum özөңгүлөш достор, сайыпкерлер жамааты. Бүгүн биз жаңы берүүбүздү баштайбыз. Ал берүүбүз сайыпкердин сырлары деп аталат. Күчтүү сайыпкерлерден республикага, казак туугандар үчүн таанылган мыкты сайыпкерлерибизден маек алып, ошолордун сырларын жаш сайыпкерлерге жеткизүү максатында ушу берүүбүздү баштап атабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу белгилүү сайыпкер, күчтүү сынчы, мыкты инсан Батыркулов Улан акебиз. Бүгүнкү мейманыбыздын коногу. Улан акем айтсаңыз, Улан аке, сөздү оболу баштасак, туулган жериңиз каерде туулуп, кайсы айылда өскөнсүз, ушул жөнүндө айтсаңыз. Мен туулган жерим Таластан. Таластан, Ленин көчөсү. Талас. Жакшы. Эми жет атасын биле жүрүү ата бабанын салты да. Уругуңуз кайсы болот? Уруу мен өзүм атам Сарууга кирет. Сарууга, Саруу. Атам өзү Гүлчовкадан болгон. Гүлчовкадан. Чоңойгон. Жакшы. Улан аке, эми айтыңыз. Сайыпкерлик өнөрдү бул канча жашыңыздан баштап калдыңыз? Мен сайыпкерди мен негизи атка кызыккан бала кезимден болчу эми. Атам чабан болчу да. Чабан болуп анан ошо аттарга кызыгып, жана баягы мен чабан болгондо эми жайлоодо ат үстүндө жүрөсүз да эми. Ошондо эле атка кызыгып анан өзүмдүн агам бар болчу. Жакшыбек деген. Текшин атасы. Ошо өзү улакчы болчу. Ошонун бир көк аты бар болчу. Гүлүккө да кетчи, улакка да анан ошо көк атты көрүп ошондон кызыгып минип баштап. Ошондо мен где-то ошо чапкам мен анычы, жанагы жер үйдө жанагы баягы малчыларга той кылатпы. Ооба, жайлоо советинде. Ооба. Ошондо кичике болчумун мен. Где-то 13 жаш, 14 жашпы ушундай. Кезинде чаап ошо мен биринчи келип, ошо менен кызыгыңыз күчөп уже оталып кетти. Ошондо мен атка кызыгып, только мындай простой аттар менен. А мына канды жылкы менен мен где-то 85 бизге келди. 85 жылдан баштап. Ошондон баштап эле как ипподром Таласта пайда болду, мен ошол жерде өзүм да ошо жака пайда. Биринчи ошо кадамдарыңызды ошол жерден баштадыңыз. Кеттим да. Жакшы. Улан аке, эми сиз эң биринчи ийгилигиңиз кайсы күлүк менен жана кайсыл эң чоң барандуу ийгилигиңиз башталды? Эң биринчи ийгилигим ушу 91-жылы могу жерде биринчи курултай өттү. Ооба, ушул ипподромдо, Аккыл ипподромдо. 91 11 майда эң биринчи курултай автомашина сайылды, Жигули 06. Ошондо Аргус деген көлүгүм менен ошо жерден биринчи автомашинаны уттум да. Кыргызстанда эң биринчи автомашина. Ранстын баласы. Ранс Алиса Аргус. Аргус менен. Анан биз аны көлдөн сатып алганбыз. 54 заводдон. 54 заводдон. Ошол ат менен август айында Курмандан 180 жылдыгын уттук. Ошол ат менен Союзныйга барып келдим. Аргус менен экинчи орунду алып келдик аяктан. Краснодарда чаптык. Болгондо бир причина бар, анда Курмандан тарткандан кийин ал ат бутунан аксап калды, плечо болчу. Эми ал кезде баягы дарылаган билбейбиз, моундай дарылар жок болчу азыр кудайчы. Ошондо аксак бутум бар деп Краснодарда 2 болду. Сонун результат. Эми бул сиздин карьераңыздын башталышы ушу атактуу Аргус менен башталган экен да. Сайыпкер катары. Сиз сайыпкер катары мыкты ийгиликти ушу Аргус менен ала баштаптырсыз, Ошо 86 уже мен как сайыпкер катары. Жакшы, эң сонун. Эми Улан аке, айтыңыз, багы эгемендик жылдардан бери баш байгелерге жалаң эле автоунаа коюлуп баштабадыбы? Анан сиз эми ушу сайыпкерлик карьераңызда ушу бүгүнкү күнгө чейинки канча автоунаа уттуңуз болжолу? Жазып жүргөндөсүзчү, мындай эсебиз? Мен автоунаамды негизи вообще эсептеген жоктум. Эсептесем бир 50-дей, 60-дай уттук. Көрсөтсөңүздөр достор, кандай сонун мыкты результат. Казакстанда эң биринчи сотка сайылган аналды. Эми буйруган уттук. Мен просто аны баягы эсептеген эмесмин да. Кээ бирлер жазат эмесмин, мен вообще жазган эмесмин. Жакшы, рахмат. Улан аке, эми бүгүнкү маегибиздин өзөгү болгон сайыпкердин сырларына өтсөк, себеби сиздин сүйлөгөн сөзүңүз, берген кеңешиңиз биздин азыр жаш сайыпкерлерге ушундай абадай керек болуп тур да. Ошо максатыбыз да ошол, сизге келгениңиздин максаты. Сиз жаш сайыпкер ийгиликке жетиш үчүн эмнеден башташ керек?
Эми жакшы саяпкер ийгиликке жетиш үчүн биринчи ал өзү биринчи деген ал койнуктан башташ керек да. ат багуудан. Ат багуудан башташ керек. Бул жерде деген бизде деген порядок биот класс деп койчу илгеричи. Конюшняңда порядок болбосо атың да жүгүрбөйт. Ошон үчүн конюшня деген таптаза, жарык. Аттар таптаза болуш керек. Ошого үмүттөнүш керек да. Ата азыркы балдарды көрүп атпайсыңарбы? Эртең менен уктап жатышат. Порядок деген бул кандай? Режим менен аттарды караш керек. Эртең менен подъем кыштын күнү 6-да болот. Жайдын күнү уже эртең менен саат 4-тө туруш керек. Режим работа да. Бул мээлетинин башталышы, Ал эми күлүк тандоо жагы же суутуп баштоо жагынан кандай кеңеш берер элеңиз? Эми күлүк тандоо деген эми канына карайбы, экстерине? Основной канды караш керек, тукумду караш керек. Мисалы, ата тегин, энезинин кандай жүгүргөн, анан дистанционер, анан спринтер деп коет. Именно ошо жанагы стайерский линияларды караш керек да, баягы. Атты тандай билиш керек экен, Анан аттын экстерьерин да караш керек да. Сонун. Экстерьерин да караш керек. Анан стайерскийлер именно ошо аламанга кетет, ошондой да баягы. Гладкийде деле стайерский, спринтер деп эметет да. Эми бул жерде мындай дейм, ал сынчы болуш керек. Кыскасы ошода баягы толубай сынчы кандай анан. Сынчы кыскасы ийгиликке жетиш үчүн 3 кадамдын бири менеккеч болуш керек экен. Сааттай так болуш керек. Анан атты тандай билиш керек экен, жаш саякердин баштысы. Рахмат Булан ака. Эми дагы бир суроо да. Бул атты байгеге даярдап барыш үчүн канча убакыт керек? 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 айбы? Же 1 жыл даярдаш керекпи? Мына жаңы мисалы мен жаңы ат сатып алдым да. Анан ошону бир тойго даярдаш үчүн качан башташым керек? Мындай да. Если мына бизде эле гладкийде мындай да, не то что аламан эмес. Гладкийге биз деген уже кышта эмеде баштап декабрдын где-то ноябрдан баштап уже дайындап баштайт. Жазгы чабышка. Жазгы чабышка, это гладкийге. Аламан деле негизи ошо кышкы работа керек. Ал деле ушундай да. Демек, кеминде 6 айдан кем суутпаш керек. 6 айдан кем суутпаш керек. Анан бул жерде иши мындай болуп атпайбы? Кээ бирлер атты жаңылап тест дайындаш дегенде болот. Аны уже тест деле дайындап койсо болот, бирок баягы ойдогудай болбой калат, ойдогудай болбой калат да. А так негизи ал бир минимум 4 ай, 5 ай, 6 ай да. Аны жакшы, рахмат улан. Керек деп айткандарын укканбыз да. Туура эле. Полный тер чыгыш керек аттанчы. Чала тер алып калды дагы. Тер мындай да, алганда бүт жагынан чыгат, только бир жеринде калат, жана өркөчтө калып калат да. Вот анан ошо баягы өркөчтөн да ошо тер чыккандай кылыш керек да. А то основной тер чыгат, но жанагы өркөчүндө калат да терчи. Ошол калып калса, ошол дагы байге учурунда таасирин берет, Берип коюшу мүмкүн да, эми полный чыгарыш керек да, ошондой да. Камап койгон полный. Ошон үчүн баягы Казакстанда бар баягы мындай тер чыкпай калат, анан салафан жаап, чүңкөп алып туруп тер алышат. Салафан жапканда любой жеринен тер чыгып кетет. Ошол туура деп ойлойсузбу салафан менен тер алуу? Мен билбейм, мен өзүм жапкан эмесмин. Кийиз менен алган оңго дейм, кандай дейсиз? Кийиз жакшы, бул натуральный да, жүн. Салафан жапканда эми аба кирбей калат да. Ат тунчугуп калат, эти катып калат дегендей болот. Учу ичине мына калың жагы эле мындай алган жакшы болот. Улаке, дагы бир орчундуу суроо да, бул жаштарды кызыктырган. Тер алуу боюнча бир сыйра жакшы суроо жооп бердиңиз, анын керектүү маалымат болду. Эми тер алуу менен бирге дагы саякерликте негизги терминдер бул дыхание ачуу деп коет го. Ошол жагынан түшүндүрүп бериңиз, ошол керекпи атка сөз? Кантип тиги аттын дыханиясын ача алабыз? Даярдык байгеге. Эми дыхания күнүнө ачыш керекпи же жумалаппы, жумасына бирби? Эми дыханияны эми ал мисалы мындай да, тоого иштеп атпайлыбы? Ну, тоо негизи жакшы да, баягы дыхания эмени ошо тоого ачат да. А муногу негизи баягы куруктан деле атса болот, просто куруктан баягы мындай болуп калат да. Бутуна резвыйраак жумуштарды көбүрөөк бериш керек. Анан бутунан проблема болуп калышы мүмкүн да. А баягы алыскы жолго, мына тоолорго мындай алысыраак барып келсең, ошол мисалы биз мына мурда азыр деген мына конёвка менен алып барышып атпайбы?
Биз баягы тоого негизи тоодо эң биринчи ошо биз эме баштадык да биз ошо Иса тоого чыгуу методун сиздер биринчи киргиздиңиздер. Биз машина менен ташып аттык. Ошол жерден анда деген муну жакта полный эле поле болчу да. Мынакта бир үй жок болчу да. Ошо ипподромдун байтыктын бөспөлтөгүнө чейин. Полный. Биз деген 4-чү горбаницага чыктык дагы. Ошондон ары эле так сактап алып эме ороктун тоосуна барып ошол жака минип келчик да. Ошол аралыгында канча, бир 4 саат, 5 саат өтөт, канча убакытта барып келесиз? Барып келгенибизге где-то бир 3 саат, 3,5 саат убакыт кетчи да. Тоодо бул канча көбүрөөк жүрсө ошончо ачылат да тоодо. Бутуна дагы Эме да болбойт да. тоокелчилик аз болот. Жакшы. Сонун кеңеш болду. Куруктан баягы резвыйраак жумушту көбүрөөк берип коюшу мүмкүн. Анан баягы ачам десеңчи, анан буттарынан проблема, папам менен тем более оор болот, колтугун кере албайт. Жакшы, рахмат. Улаке сонун кеңеш бердиңиз. Эми дагы бир биздин Чакан чөйрөдө сайапкерлердин WhatsApp группаларында мындай бир талаш пикир бар да. Тарых жараткан күлүктөр бар эмеспи? 90-жылдарда таластан сиз өзүңүз чапкан Аргус, өзүңүз чапкан Роза, андан кийинки бул Чүй областы боюнча Дерская, Марадона, анан кийинки соңку тарыхыбыздагы биздин бул Байтору чабылды, бул Керим акенин. Жакшы тарых жаратты. Андан кийинки учурдагы мыкты күлүгүбүз бул Кара кыз. Ушулардын баарын деңгээлин алып калаганда кимизине баа берет элеңиз? Кайсыңыз мыкты күлүк деп ойлойсуз? Эми баа бериш кыйын. Баары мыкты, укмуш байгеле тутту да. Баардыгы эле жакшы го дейм эмичи. Эми булар баардыгы бир кездешкен жок да. Жок. Бир байгедечи. Ооба. Ар кайсы мезгилде болду. Бирок сиз ошо көңүлүңүзгө ошо жаккан, ушулга мен көбүрөөк баа берем деп айта аласызбы бирөөнү? Балки Марадона аябай көп бай туткундур. 1000 жылдык туткан Дерскаябыз бар. Эми мындай да. Марадона кезинде чабылганда мындай күлүктөр жок болчу да. Марадона мындай кыргызчылыклар менен чабылган да. Компания азыркыдай эмес. Компания азыркыдай эмес болчу да. Марадона аны жакшы эле билет. Ал Марадона только түскө чабылгандай. Кийин Марадона чабылып даже эмелер ал растойлаттар менен чабылып калды. 1000 жылдыкка чабылдыбы Марадона? 1000 жылдыкка Марадона ошо чабылбаган да окшойт. Мен өзүм болдум, мен чаптым, просто мен ошо Марадона чабылган ал жерде эме утуп кетти да баягы. Дерская утуп кетти да. Дерская утуп кетти. Эми улака, эми ал кыйыныраак суроо берип алдым окшойт сизге. Бирок азыркы мына соңку тарыхыбыздагы кечээкүнкү эле көчмөндөрдү 2 жолу уткан биздин Байтору деген күлүгүбүз, Азыр ал бей болуп калды да. Байтору жакшы. Анан азыркы учурдагы чуркуп аткан биздин эртеңки көчмөндөр оюна казак туугандары барчу биздин кыргыздын Карагыстын Кадыр барк сон болуп атат. Анан ошо экөө тең биринен бири кем калбаган мыкты күлүктөр го дейм, биринен бирине артыкчылык бере албайсыз го дейм. Эми Карагыз жели көрсөтүп атат да. Жакшыны жакшы деп айтыш керек. Карагыз тарых жаратып койду, Карагыз уткан утуп атат да. Байтору деле утту. Илгери менин Аргузум деле утту. Ушундай эле кеп да. Эми каждый эмеде бирөөсү мындай чыгып берет экен. Анан чыккан атты чыкты деп айтыш керек. Жаман деп айткан болбойт ага. Туура. Улан аке эми дагы ушул жерден бир суроо жаралып атыр да. Биз азыр өткөн 30 жыл мурунку аттарда сөз кылып калгандан кийин суроо пайда болуп калды. Азыр ушундай талаш пикир бар да. Будан 10 жыл мурунку аттардын байгелеринин ылдамдыгы азыркыларга караганда начарыраак деген пикирге кандай оюңуз бар? Ошол учурда деле азыркы резвость ушундай беле же азыркы аттар күлүк болуп кеттиби? Аттар баары эле эми күлүк эмес, бүт эле чистокровный бул дайындыктан болот. Напримерчи. Мен мисалы бизде баягы айтып атпаймынбы, моундай дистанциялар жок болчу. Бирок 10 километрге чейин чапчык, бирок 10 километр биз как гладкий чапкандай эле чапчык да. С места до места моундай отурбай жок болчу андачы. Ошондой эле кеп да. Азыркы мына 25 километрге аттарында жайыраак жүрүп туруп анан концовка берип атпайбы. Илгери биз чапканда жана 7 километр, 10 километр
С места до места кетчиң да. А, На скорость кетчи да андачы. Азыр болсо бул мындай да, аламан азыр деген 25-30 болот атпайбы. ооба. Ушундай да. Улан аке, анан дагы уш кызыктуу суроо пайда болуп атат да менде. Сиз жана Аргус менен жакшы бай кутпадыңызбы, Курман Жандаткандын тоюн уттуңуз. Ошол убакта аралыкка канчага чабылды эле? Ал кезде аралык ас болчу эң дистанция көп 10 километр болчу да. Бирде. Анда аябай эле чабылчу экен да. Ошону айтып атканым ошол да. Анда биз деген баягы кармоо деген жок болчу. С места до места баягы кетчиң да. Түшүнүктүү. Скорость катуу болчу. Бирок соңку жылдарда мына 2010 жылдардагы аралык уже 25 километрге чабылып калган. Азыр 2024 болуп калды. 14-15 жыл өтүп кетти. Азыркы менен ошол 10 жылдардагы резвость деңгээли бирдей элеби же азыр учур кичине илим өнүгүп, технология өнүгүп кичине айырма болуп калдыбы? Эми кандай айтсак, эми баягы Азыр резвыйраак дешип атат да, азыркы пейс катуу дешип атат да, мындайча айтканда. эми азыркы аттар дагы башка да. Кан оошуп атат да. Кан уже импортко кетип атат, импортировать этип. Конечно, азыркы аттар негизи илгеркиге караганда азыркы жаңгандар да. Жаңгандар. Американец тияк болуп кетип атат. Скорость жагынан действительно азыркылары. Жакшы, рахмат Улан аке. Эми майыбызды улантып берели, Улан аке. Эми айгырлар жөнүндө бир аз кеп кызак. Тукуму балдары жакшы чуркаган айгырлар бар эмеспи тарыхыбызда? 90 жылдардан бери. Алсак Таласта Пакет айтылуу белгилүү, Багдад сиз өзүңүз сууруп иштешип калдыңыз. Бул Чүй-Өрөөнүндө Залиев, анын уулу Разлиев, ал эми көлдөгү Рас, Гусляр деген айгырлар чыгып, балдар аябай көп чуркабадыбы? Анан ошол деңгээлдеги ошондой болгон айгырларды азыр бизде республикабызда барбы балдар жакшы чуркайт? Кайсы айгырды көрө аласыз? Бул айгырдын балдары азыр абдан мыкты чыгып атат деп айта аласызбы? Эми ал айгырлардан азыр ушу тукум деле калбай калып атат. Баягы мындай калды эми көчлөр. Алар убагында жакшы берди да. Эми мындай да. Ошондой барбы азыр? Эми ал кездеги мындай да. Эми азыр деле мындай убакыт келип атат да. Айгырлар деле эми болуп баратат. Ал эски кандар да, напримерчи. Алар баягы эски кандар. Ошол кезде эми жараткан тукумдар. Эми балдар мыкты чуркаган айгырлар алар. Бирок ошондой азыр мына Улан аке, азыр сиз мына лимиттин баласы жакшы чуркап атат дейт. Азыр учурда бир Касемсот деген айгырдын баласы чуркап атат. Ошондой бир көзгө көрүнгөн балдары каты чыккан айгырлар көрө алдыңызбы? Же бир эки баласы чуркап эле ошо менен жок болуп кетеби? Эми бир жерде баары деле жүгүрүп атпайбы. Мисалы мына Аргустан бизден жанагы Ланген кей бирөө кетет деп тукумуч. Беслане ошо кей бирөө. Эми бир жерде бардын элинде мындай жүгүрүп атат, например, жүгүрүп келе атпайбы. Лейбор жөнүндө кандай дейсиз? Лейбор мыкты го дейм учурда, бар да Лейбор. Лейбор дагы деле бар, 23 жашта турат. Лейбордон ушул лимиттер жүгүрдү. Лимиттер, эми бир жерде мындай болуп атпайбы? Мына каждый азыр убакыт деген неметип келе атат да. Убакыт өткөн сайын аттарда улучшенияга кетип атат. Убакыт менен баалайбыз да, Американец болуп кетти, там Франция, эми тукумдарчы. Мурунку кандар алар баягы эски кандар да. Эски кандар. Ушундай да. Жыл өткөн сайын класс улучшенияга кетип атат да. Жакшы. Апарып чаап Гладкийге эми болгон бир ай дайындап кошту ба. Эмеде Гладкийде 4 болуп калбадыбы? Просто старттан катуу кетип алды балач. Старттан өтө катуу кетип алып, финишке жакындаганда алдырып койду, 4-чү болуп калды да. Бул каны каяка барат? Француз. Прямо Франциядан келген, Франциядан келген, жакында эле келди да. Анан беле паспортунда атына тил келбейт экен кыскасы. Тил келбейт, паспортунда көрө элекмин. Жакшы, мына достор көрдүңүздөрбү? Мына Франциядан келген Гүлүк. Ул акемдин даярдап аткан бирдеме кыска аралыкка чыгып турган Гүлүк да. Эметче кийин топ байгеге дайындасак деп атабыз. Жакшы, ийгилик болсун. Франциядан келген тамаша эмес да. Мындай немеси да өңү да аябай башка. Булар адамга жакын болот да. Потому что тиякта деген только эме да. Ат турбайт эметпейт, ошон үчүн адамга жакын да өздөрүчү. Атка деле аябай назик мамиле кылыш керек да. Назик кылса ат да ошону билет да. Көрдүңбү? Эметип, адам жыттап эметип турат да. Асыл жаныбарда карабайсыз. Бизде эмне азыр кээ бир балдар бар, мына сразу эле келип туруп камчылайт. Чабат. Камчылайт, аттын киргенде эле тежебей бурушта турат да. Адамдан коркупчу.
Биздин ата бабаларыбыз ошо бекерин айткан эмес да, атты башка камчы салбай эч качан деп. Бул аябай санат сөз да, тарбия сөз. Жакшы. Рахмат. Кунандар Кыргызча айтканда кунан экен. Бул тоже кунан. бу да сырттан келдиби? Ошо француздар Бүт эле француздар, Я жаныбар. Бизге аттар эми Францияда мен бунун эмелерин ала алсам болмок экен да, көрсөтүп. Паспортунбу? Паспорттарынчы. Паспорттардан ала алсам болмок. Кайсы байгеге божомол кылып атасыз? Булар эми эмди жылкы. Жана өзүңүз айткандай 8 айлап даярдайт экенсиз да. Ооба. Азыр эмди жылкы эле. Быйыл просто кичине эмет коебуз. Кадам ташта баскан турганын буттарын түзөп, жакшы. Аламан менде жок. Кунандар мыногодайм аламан серый. Экөө, жакшы. Булар кунандар, булар деле ошол кунандар мынакей. Бу да Франциядан келген, Буну гладкийге дайындасам деп атам. Өзү эмеси жакшы жүргөн да. Тукумучу. Абдан резвий турбай бул, учкан. Нозун улаке много муун калган жокпу? Өтө кыска болгон. Жок. Атайынбы? Нормально эле. Муунбайт. Анда мында борсак кылса эмет болот го. Кайрачы. Тали. Зырына ошентип берет. Бул деген баягы жолдо көп жүрүп калды да. Мына эми жакшы болду. Жолдо көп жүрүп калып, 20 суткада келди. Тамак бербей, анан бул эмени тиштей берип привкус болуп калыптыр да. Жанагы ачка болуп эмени тиштей берип. Кадаларды жыгаштырып. Булар терде баягы аукциондон сатылганда булардын полный эмесин баарын айтылат да. Эмне причинасы бүт аерде жазылат да. Ооба. Андай причинасы жок болчу, привкус дегенчи бул жолдо болду да. Бул жанагы шофёрдун шалакылыгы да. Кайда келди да. Арык өлөйүн деп келбеди буларчы. Бирок сонун кылып багып койдусуз уже, келген да. Февралдын аягы келди го дейм. Жакшы. Февралдын 28-леринде келди да. Тем более 20 сутка жүрдү, жана улактын аттары менен салгылып алыптыр жанагы, топок улактын аттары. Жол жеп коет да малды. Эми Уланаке, сонун маегиңизге рахмат, жакшы маек болуп атат. Эми айта кетсеңиз, 3 баскыч жаш саяпкер ийгиликке жетиш үчүн 3 баскычты бир белгилеп кетиңизчи. 3 кадам. Жакшы саяпкер болуш үчүн, бала биринчи койнуктан башташ керек да. Мынтип бок чыгарып, тазалап, пресска кылып, анан бүт көрүш керек. Берде кеп эле саяпкерликте эмес, кеп берде конюшняда порядок болуш керек. Порядок. Берде баягы илгери бизде айтып койчу орустарчы, порядок бьет класс депчи. Конюшнада порядок эме болсо, любой классты утасың да. Режим работа болуш керек да, берде. Сааттай болуш керек экен да, мына 6:30 жайга калып сааттайт мына немецкий подход. Бул биринчиси. Экинчи кадамы кайсы дейсиз? Экинчи кадамы эми кандай? Бул саяпкер ошо айтып атпайбы, биринчи койнуктан иштеш керек. Анан ошол саяпкердин не кылып атканын, например, менеткеч болуш, бул кандай кылып атат, не кылып атат, саяпкердин баягы кыймылын билип жүрүш керек, например. Мындай, мына тигиндей мындай иштетип атат, тигиндей мындай ошентип анан саяпкер болот. Анан сразу ошеле саяпкер болуп төрөлгөн эч ким жок. Негизги биринчи тепкичтер экен.
Достор, мына биздин мыкты Саяпкер агабыздын менен болгон маегибиз да соңуна чыгып баратат. Ошо маегибиздин соңунда Улан аке ушу Саяпкерлер жамаатына деги эле ат үстүндө жүргөн азаматтарыбызга каалоо тилегиңиз кандай болмокчу? Эми мен өзүм бүт ошо өзүбүздүн сайыпкерлерге ийгилик гана каалайм да. Мына алдыда көчмөндөр келе атат. Ошо Кыргызстанды бир Дүңгүрөтүш керек. колдоп коюш керек да. Только ийгилик. Рахмат. Только- Рахматулла.